Бирок не себеп болгон нерсе сөзсүз болушу шарт эмес. Себебин аткарууга буйрулганбы, себепти аткарабыз, Аллах Таалага тапшырабыз андан кийин. Себеп болгондон кийин ал сөзсүз болушу шарт эмес. Буга толтура мисалдар. Мисалы үчүн кээ бир адамдар үйлөнөт, себептерин кылат, бирок балалуу болбойт. Аллах Таала каалабаса болбойт. Кээ бирлеринде ырыскынын себептерин аткарат, иштейт, бирок акча таппайт. Ырыскысын иштейт, жана соодагерлердин жолундай кылып бүт баарын көргөзгөндөй кылышат, бирок болбойт. Демек, себеп болгон нерсе сөзсүз түрдө болушу шарт эмес. Ошондой эле мисал Ибрахим алейхиссалам мына отко түшкөндө, жана андай отко түшкөндө күйүп жок болуш керек эле, ал себептерден. Бирок эмне? Аллах Таала каалаган жок, күйгөн жок. Демек, себептер дагы Аллах Таала каалаган болсо болот. Бирок биз себепти кылууга буйрулганбыз. Себепти кылып, себепке таянбастан Аллах Таалага таянуу. Ушул туура. Кимде ким себепти четке каккан болсо, алар айтат, анын акылы кыска экен дейт. Кимде ким таваккели жок болсо, анын таухиди жок экен дейт. Демек, таухид менен себеп экөө биригип туруп, мына шариатка дагы, акылга дагы топ келе турган нерсе ушул. Аллах Таалага таянабыз, себептерди аткарабыз.